Assalomu alaykum. Menin görermanlarım urmattуу. Men mына азыр Volga daryasынын boyundamын. Ушул Volganын başı. Бул жерде көрдүңүздөрбү? Бул Volgаны пароходдор жүрөт, теплоходдор буйрса теплоходко дагы чыгып айланып келебиз, достор. Мүмкүнчүлүк бар. Силерге көрсөтөйүнчү мен шунчалык коозда биякча. Volganın başı şu tiyerden başlanat dostlar. Yağından kalktan gelip duruyorum şu tiyerde dağı ötötte. Taza sonun su olçu serte sayısının mezgilinde. Hazır uşul oturgan köprü biz bu yerden köprüden kança yolu. Biz tetigi Volganın ele boyunda, plajın boyunda hizmet kılgan men. Arka betinde de şu anan bu köprüden көп өтчүбүз увольненияга чыкканда анан ушул могу бушта пельмени бар эле ошол 2008-жылы келгенде барсак жок болуп калыптыр. Аттиң болгондо азыр ошол пельмениге кирмекмин. Армиянын кези эске түшөт достор. Мынакей биз азыр ушул Тver шаарында турабыз. Тver шаарынын Волганын боюнда. Мен азыр бир аз түшүп мына могу көчө. Men sizlerge iнопланетяндар жөнүндө айтып берем анан достор. Кантип биз инопланетянды көрдүк. Инопланетян беле же инопланетян эмес беле. Азыр мына мондай. Сонунда достор, карагылачы. Мага Санкт-Петербургка караганда да чын айтыш керек. 2 жыл все-таки армиядагы кез. Мында элдер ойноп баса турган суунун жээктерин аркы беттеринде пляждар бар. Тиги жактарда ошол пляждарга жактарында көрсөтөм. Достор, силерге ушундай жакшы нерселерди көрсөтүп бергенге жеткизген Аллахыма миң мертебе шүгүрлөр ушул күндөргө жеткизген. Ушул 2 жыл кызмат кылган шаарыма кайра жеткизген. Сонун аркы бетинде бак сонун жыргалына. Кайра кичиретип коелу. Көп чоңойтуп койсок стабилизациясы начар болуп калат да. Ушул достор, ушул көпүрө дагы бир ушундай биздин гарнизон ушул жерден болсо, где-то ушул жерлерде гарнизон бар эле, аскердик гарнизон. Биз жанагы гарнизонго Губаны караганы дагы караулга келет элек да, ошол Губага түшүп калган солдаттарды карап турганы, анан ушака нарядка бөлөт эле, анан патруль деген нарядыбыз бар эле, шаарга патрульга чыгарат эле. Парадный кийимди кийгизип алып, анан качып жүргөн солдаттарды, тигилерди, буларды кармашың керек. Канча-мынча жанагы өзүбүздүн кара тору солдаттар болсо, кууп кетип атып, "Кач!" деп коет элек, кармай албай. Анан жана патрульдүн начальник патруль, "Сен атай эле качырып жүрдүң." Жок, өзү кыйын жүгүрөт экен деп анан өлмүш болуп калат элек. Баягы өзүбүздүкүлөргө тартат элек да, өзбектер, кыргыздар, казактар болсо ошолор колго түшпөсүн деп. Ошондой эми жаштык кездер достор. Азыр биз кайра чыгабыз могу жерден. Инопланетян жөнүндө айтып берем достор. Гарнизондо кантип инопланетянды көрдүк. Башка планетадан келген. Достор, биз ушундай көпүрөнүн биягында турсак, тиги алыс жактан аябай быжыраган көп лампасы бар бир объект. Мындай караңгы болчу. Биз патрульга чыгып, анан развод болот кечинде. Ошол жерде турганбыз. Биз частан 2 адам келгенбиз да. Анан дагы бир прапорщик келген, начальник патруль болуп. Анан ошол жалтыраган нерсе ылдый көздө отуруп ушул көпүрө. Анан ошол биздин жаныбызда турган бирөө мотоциклин айдап алып кетти, эмне экенин көрөм деп. Ызылдаган бойдон, шаардын аркы чекесинен алыстан көрүнүп атат да горизонттон. Анан кетти, анан ошол бойдон эмне болду билбейм. Анан мен аны инопланетянбы, эмне экенин деле билген жокмун да. Билбейсиң да, ал мен ошентип акырын мындай отуруп төмөн түшүп, аябай көп мындай лампалар сыяктуу быжыр караңгыда лампочкалар эле көрүнөт. Анан эртеси күнү bir sütka zaspatiyasın ertesi günden iş bitip aşkana ovqat jеп атсак эле элдин баардыгы сурап силер кечээ инопланетян көрдүңөр, паланчат прапорщик айтты го. Билбейм, ошондой болгон.
бирок ал инопланетянбы же башка бир нерсеби, бирок таң калыштуу да андай быжыраган нерсени. Мен мына ушул азыркы кезге чейин мына 53кө баратам, андай нерсени көргөн жокмун да. Балким чын эле ошондой башка планетадан келген кара билбейм. Айтор ошондой окуя болгон достор. Мына биз көпүрөнүн үстүнө чыгып коелучу достор, көпүрөнүн үстүнө чыгып коелу дагы. Мен анан Звезда деген кинотеатр бар. Биз армияда жүргөндө ошо увольненияга келип, Звезданын алдында сүрөттөр өтүшөт элек. Менин альбомдорумда бар, силерге кийин көрсөтөм. Баягыда видео тартканда айттым эле го, ошол жерде депчи мактанып достор. Ошол Звезда деген ал кезде киного көп кирчүбүз. Мына Волга. Азыр биз Волганын аркы бетине өтөбүз достор. Мен айткан Звезда, Жылдыз деген кинотеатр. Мынакей, ушул кинотеатр Звезда. Аз жанына барып та көрөбүз. Анан ошонун алдындагы теплоходдор ал кезде 50 тыйынбы же 1 сомбу эсимде жок эле. Ошол теплоходдорго чыгып бүгүн чыгууга аракеттенебиз теплоходко. Каяка барат экен, силерди бир теплоходко чыгарып айлантып келбесем болбой калды. Ато зеригип кеттиңер, отура берип саясатты сүйлөй берип. Саясатты Кыргызстанга барганда сүйлөйбүз достор. Азырынча саякат кылып туралы. Ушунчалык бир толкунданып, сонун болуп кетип атам азыр. Звезда кинотеатрына барабыз да, анан ошол жерде парк бар. Парктын ортосунда дискотека аянтчасы бар эле. Азыр мен бир эки жергиликтүү кишиден сурадым, ушул видеону тартаардан алдын. Ушул жерде мен кызмат кылгам, ушул жерде паркта дискотека бар эле. Биз ал жерде кыздар менен танса тепчелек десем, тилекке каршы ал дискотека жок болгон дейт. Советтер Союзу жок болгондо эле жок болгон окшойт. Пельмени дагы жок болуптур. Анан болсо ал жакта азыр бир көргөзмө, художниктердин көргөзмөсү болуп жатат деди. Достор, бул дагы ушул борбордук көчөлөрдө. Ошол көргөзмөнү дагы көрүүгө аракеттенебиз. О, теплоход качан адамдар толгондо жүрөт окшойт. Мунун расписаниясын сурап коюшубуз керек да, анан анан биздин эң негизги тапшырманы билесиздер. Биз Тver мамлекеттик университетине барышыбыз керек. Мен атайын бирөөлөрдүн тапшырмасы менен келгем. Мен ошол жерден барып Адахан Кимсанбаевичтин окуган жерин бир көрсөтүп берсеңиз деген бир коңгуроо болуп калган да достор. Анан ошону көрсөтүп анан өзүмө да жага бербей калды ушул Тверди бир айланып койсом деген. Эми тетиги пляж турат го достор. Мына пляж. Ошол сары болгон пляж. Ошол пляждын аркы бетинде час менин часым эле да. Ал жака дагы бүгүн сөзсүз барабыз достор. Бизден алыстабаңыздар. Мына Твер Звезда кинотеатрынын алдында турабыз. Мына жагында ресторан Рота дейм, эмне дейт. Ансында көрөбүз. Парк бар. Кыскасы сонун жерлер бар. Мен теплоходду сурайын достор. Азыр теплоход канчада жүрөт деп туруп, анан теплоходду чыгып алып, теплоход кылып айланабыз достор. Силер менен. Бүгүн убакыт бар, 8 саатка келгенмин. Силер менен ушунчалык сонун нерселерди тартып жеткизүүгө аракеттенемин достор. Бирок бир базардан кыргыздарды таап алсак жакшы болот эле. Мен ушу көрүнгөн жака барсам эле кыргыздарды издей берем да. Кыргыздар деген жакшы биз элибизде. Анан силер кээ бирлер айтат ынтымагы жок, анан тигиндей мындай ар бир адам пенде менен жакшылап сүйлөшө келсең, ар бир ынтымактуу. Негизи биз билесиздер да. Мындай көчөдөн бараткан адамга агын көтөрүп чыгып, айраны болобу, сүтү болобу, кымызы болобу, ичиңиздеп үйгө конокко наноос тийгизип, ушундай биз элибизде анан өзүбүздүн түпкү көрөнгөбүздү унутуп бир башкача бир адамдарга айланып кетип атабыз. Кызы чуу, сөз укпаган, тарбия көрбөгөн, мунун баардыгы ушул акыркы 30 жылда ушул мына азыр 30 жылдан берки балдары чоңоюп 30га чыгып, көбү тарбия көрбөй, аксакалдардын сөзүн укпай, биздин түпкү бир мындай эмелерибиз унутулуп кетип атат да достор. Мен Адахан Кимсанбаевич Мадымаровду эмнеге колдоймун? Бул киши ушул
Биздин түпкү негизги ушундай каада салттарыбызды унутпай, негизи эле улуттун улут экендигини калыптанышына сактап калуусун, өзүнүн улуттук бир көрөнгө, көзгө билинбеген мыйзамдарын, чоң эмгеги чоң да бул кишинин. Түрк тилдүү адамдар боюнча, мамлекеттер боюнча жанагы иштери, жанагы оюндарды өткөрүү боюнча дагы жакшы билесиздер. Ушундай көп нерселерди кылган. Ошон үчүн мен колдоймун достор. Анан ар түрдүү пикирлер болот дегендей, мындай дешип, ар кимдин өзүнүн иши да. Колдой турган адамдарды колдой берели, бирок башка бирөөлөрдү тыкыр жамандабай, маданияттын чегинде болуш керек да достор. Мен ошондой деп жүргүзөмүн идеологияны. Ай достор, түшүп сурап чыгалчы. Бүгүн түспөт эте экенби, саат канчада? Теплоходду. А на теплоходе музыка играет. Деп ошол Наташа эмеле Марина Журавлева деген кыздырды айтылы да, биз армияда жүргөндө. Аны алып танса тебетилер. А на теплоходе музыка играют. Ла 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 ла. На 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 на. Ошо экинчи этажында тансага чөтүп элек. Бир жолу бир кыргыз кыздар менен таанышып калдык. Эки бала очуп, бир өзбек, мен бала. Анан ал теплоходко биз билет алып бердик. Анан чыккандан кийин, аякка чыккандан кийин орус кыздар бар экен. Ой, солдатики деп беттерибизден өп, кепкаларыбызды, фуражкаларыбызды кийип, деселе анан кыргыз кыздарыбыз эсибизден чыгып эле анан алар менен аңкайып тансага чыгып калбайбызбы? Кыздарыбыз таарынып чыгып алып, бу эстеликти көрүп койчу. Биз силерди земляк деп признавать этпейбиз, анан тигиндей, мындай деп. Аябай таарынган да, ошентип таарынтып алганбыз. Эгер ошол кыздар көрүп турган болсо, күнгө эме болуп калат да. Ошо бул Путинге окшогон эме болуп калат. Путин эмес бекен, а? Ой, атыңыз кем? Путин эмес экен, достор. Путин ушинтип коюп коймок белорустар. А на теплоходе музыка играют, буягын билбейм достор, ай-ай-ай. Азыр кирип сурайбыз достор, а? Так, эмне дейт? Азыр өзүңүздөр окуңуздарчы. Режим работы теплоходов. Лиза Чайкина и Владимир Ершов. Понедельник, воскресенье 10:30-дан 21-ге чейин посадка, прогулка осуществится до 20:15. Юридический срок действия бессрочно. Дейт. Азыр кирип сурап чыгайлычы. Кассасы жок. Лиза Чайкина деген ушул экен, ичине киреличи. Добрый день, ребята. Это Десин ТВ, YouTube канал из Кыргызстана. Я хочу прогуливаться. Во сколько? Давайте пойдем. На улицу, я вам расскажу. Я знаю, что вы закрыты. Просто хотели информацию, здесь закрыто, никого нет. Во сколько можно прогуляться? Первый рейс обычно будет в 11:00. 11:00 первый рейс, да? А сколько стоит? 400. Хорошо, я приду в 11. А так по набору работаем. А возможно, да? Может, если там людей не будет. Ну, если не будет, можете все поставить. Следующий когда будет тогда? А следующий уже вечером. Ай-яй-яй. Попал бы вам. Ладно, спасибо. Везет, прогуливаемся. Да. Достор, бул деловой достун сүйлөгөнүнө караганда прогулка болбой калат окшойт. Адамдар жок болуп, өздөрүнчө эле кыйын ушинтип эме кылышып. Пойдемте деп, пойдемте кылбай эле ошоктон эле сүйлөшүп койсо муну бирөө бирдеке дейт. Мен таарындым достор. Таарынгым келет. Мен сага оке дос таарынгым келет, бирок мен сага таарынбаймын деле. Мен нервимди сага коротпоймун деле. Кайран нерв сага ла-ла-ла. Достор, силерге көңүлдүү концерттерден коюп берейинчи буларды.
айтып отурбай. Азыр bu yakta аябай сүрөттөрдү кадап коюптур. Көрөлүчү. Ай достор, муну карагылачы. Кайран гана тибер, ай тибер. Лестницалар бузулган, Советтер Союзу урагандан ушул келдик да. Saat 11'de bir hareketlerini görölük dostlar. Kuday nasip kılsa Pravulkaga çıkıp kalgan jayыбыз. Balkim bunday jeke bir emeleri olup kalsa dele. Kayık tigilerden çok suragan menen bestok. Ошондой olup kalsa kayıkka olsa da düşüp koyup da. Lay lay lallara lay la la dep ошентип dostlar biz mына могу az erте да dostlar 9'dan эме өттү ошон үчүн булар дагы уйкудан эми ачылып үйүнөн үңүрөйүп келсе керек. Лестницалар бузулуптур тепкичтер. Мына биз азыр ушул Звезда кинотеатрынын берки четинде мына сүрөт көргөзмөлөр экен достор. Sonun сүрөттөр экен, ошоларды мен силерге бир көрсөтүп берейин, келип калдык эми. Базарына барып кийинки эмеде кыргыздарды да көрөбүз. Бул жерде күнгө эме болгондуктан начар көрүнүп жатат. Мына достор. Исток Волги дейт. Тверская область, мына Тver областында ушундай. Муну карагылачы достор. Сонун сүрөт экен мына. Сонун туристтер келип көрө турган сүрөттөр экен да достор. Мен бияктан булар күнгө начар болуп азыр биз камерага туура келбей атат да, анча эмес болупчу. Мынакей моундай сүрөттөр экен. Деп чоңойтуп койсок болот, кайра мынтип кичинейтип койсок болот достор. Техникада мороженасы бар экен. Мороженое алып жесекпи, армиядагы мороженаларды эстеп. Армияда таттуу кылып тойбойсуң го, мороженое, сороженое. Ошон көршөрдүн баарын. Могу эмени карасаңар. Өзүнчө эле жылан. Орысча айтмакчы, змея. Так, Тверская область дейт да, бул да Тver областында экен. Сонун экен да. Мына бул дагы Тver областында. Достор, мынтип жакынга жүзүнөн самолет менен баргандай мынтип алыстык болду. Мына силерге Тver достор. Мына ушундай область. Орусия аябай кенен. Ал эми тетиги мына эми негизинен ушундай кооздуктар бул түгөнбөйт экен. Орусиянын жери тетиги аркылуу мен ошо армияда жүргөн сүрөтүндө бар Афанасий Никитин деп жана айтып аткан саякатчынын айкели бар да мына. Ушул турган мына мен чоңойтуп берип аткан Афанасий Никитиндин айкели. Достор, биз ушул аркыбетке дагы өтүшүбүз керек. Мен армияда болгон часым ошол аркыбетте да дагы силерге бир өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп, бул жерде бир укмуш сүрөт бар экен. Өзүнчө эле аралдын ортосуна үйгүрүп алыптыр бир дос. Мына үйүн көрүп койчу. Охо. Үйгө сонун чиркей маселеси кандай болду экен? Мен бул армияда жүргөндө бердин чиркеи жаман күчтүү чиркей да. Градусу күчтүү. Мурдун иштеп коет. Мурдун кантип ишигенин өзүң билбей каласың.